Namazda kelgende dağı şeytan aleyhillana gelip azgırat деп атат Peygamber aleyhisselam. Бирок ошого болгон каршы күрөшү кылыш керек да. Демек келген ойлор бул шайтандын тарабынан. Кээде ошондой да анық билесиң, такыр унутуп калган нерсе келет да. Намаздын сыртында эстей албайсың. Такыр унутуп калган нерселерди алып келет. Эптеп адам баласына Алладан алып кетиш керек да. Ойду азгырып кетиш керек. Шайтандын чоң азгырыгы кандай? Өтө зарыл болгон нерселерди да. Ойлосоңуз рахат аласыз да. Мисалы жумушуңуз жүрүшөйүн деп калды, акча түшөйүн деп калды. Ошого салып коет. Акча түшсө мынакей, эртең эле колуңа түшөт, айлыгың келет, же болбосо бул келишимиң бүтүп калса, анан мындай үй алсаң, же тигинде мындай бар эле, бул жакта мындай бар эле, ар кандай бир жыргал ойлорго адамды сала баштайт да. Ошондон демек намазда шайтандын азгырыгы ушул экен. Адамды кээде шекке салат, күмөнгө салат, даратың болбой калды, тиги болбой калдыбы. Кээде пайгамбарыбыз айтып атат, эстетет дейт. Унутуп калган нерселерди кайра-кайра эске салып турат экен.